Бейиш нуру. Тасма Мамадали кызы Гүлдананын жаркын элесине арналат. Бейиш жыттанган Машита. Ар нерсенин өз жыты болгондуктан жыттардын түрү көп. Айрым жыттар жеңил келип, тез эле учуп кетсе, айрымдары көпкө дейре сакталып, адамдын эсинен орун табат. Айрым жыттарды искегениңде, адамды те алыскы учурларга алып барып, адамга ностальгия тартуулайт. Айрым жыттарды болсо бир искейсиң ошол бойдон мурдуңда калат. Андайды унутуу мүмкүн эмес. Кандай жыт бейиштин жыпар жытындай болуп, бүтүндөй көк асманга сиңгендей туюлат. Көрсө, Машитанын жыты мына ошондой жыттардан болгон экен. Аял затына мамиле кылуунун эң улуу өрнөгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда өзүнүн үлгүлүү өмүрүндө көрсөтүп кеткен. Бул тууралуу бизден чыккан Аял сыйлаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деген китебибизден кеңири окуй аласыздар. Китепте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аял затына кандай мамиле кылган, алардын укугун кантип коргогон, аларга кантип мээримин төгүп сыйлаган деген өңдүү суроолорго жооп таба аласыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарга кылган мамилеси окуялар аркылуу берилип, азыркы күнү андан кандай сабак чыгара алабыз, аны да камтыйт. Жана ар бир окуяга тиешелүү Аллахтын ысым сыпаттары да коштолгон. Аял сыйлаган пайгамбар, баарыңыздарга сунуштайбыз. Ражап айынын 27 түнү болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талиптин кызы Умму Ханинин үйүндө уктап жаткан. Жабраил алейхиссалам аны көккө карай алып чыгуу үчүн бурак менен келген эле. Ошол түнү Харам мечитинен Акса мечитине андан ары асманга көтөрүлдү. Каабанын жанындагы түркүктөрдүн арасында күлгүн түстөгү бир түркүк бар. Миражга мына ошол жерден чыгышкандыгы айтылат. Мына ошол жерден бүгүн деле атыр гүлдүн жыты келет дешет. Акса мечитинде болсо 124 000 пайгамбар менен биргеликте намаз окушту. Намазга Аллахтын нурлуу пайгамбары имамдык кылган эле. Ошондон кийин Жабраил алейхиссалам менен биргеликте көккө көтөрүлүштү. Асмандын эшиктери Аллахтын элчисине саламын айтып, биринин артынан бири ачылып жатты. Капысынан теребелди буркурата бир жыт каптап кетти. Ал жытты сөз менен сүрөттөп берүү мүмкүн эмес эле. Миску амбарлардан, дүйнөнүн ар кандай атырынан дагы да жыттуу келген ажайып бир жыт эле. Тим эле адамдын көңүлүн арбап, өзүнө тарткан бир касиети бар болчу анын. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам таңданып, Жабраил алейхиссаламдан бул эмне жыт деп сурады. Жабраил алейхиссалам анын күйүктүн жыты болгондугун айтты. Мынчалык жыпар жыттангандай, бул эмненин күйүгүнүн жыты болду экен деп сиз деле ойлонуп түштүңүз окшойт. Жабраил алейхиссалам мунун Машита менен анын балдарынын жыты экендигин айтат. Машитанын ары аянычтуу, ары өрнөктүү окуясы Куранда да же башка асмандык китептерде да кездешпейт. Ал боюнча биз мына ушул окуядан улам билебиз. Балким анын өз аты Машита эмес болчу. Анткени Машита мышт сөзүнөн алынып, тарак деген маанини берет. Машита дегенибизде чач тарач аял деген маанини алабыз. Машитанын окуясы жүрөктү сыздаткан бир зулумдуктун окуясы. Залымдар ар бир доордо бар дечи. Бирок Машитанын учурунда залымдардын эң аюусузу деп аталган фараон бар эле. Фараон нечендеген күнөөсүз адамдарга ар түрдүү азапты ыроо көргөн камкорлордон болгон. Машита мына ошол залымдын колунда иштеген бир кызматкер болчу. Анын күйөөсү дагы фараондун сарайында иштечү эле. Машита фараондун кызына караса, анын күйөөсү казначылык кылган. Күндөрдүн биринде Машита фараондун кызынын чачын мончодо тарап жатып, тарагын жерге түшүрүп ийет. Бисмиллах ар бир жакшы иштин башаты эмеспи? Андыктан ар бир мусулман өз ишин бисмиллах менен баштоосу абзел. Машита да ар бир ишин бисмиллах деп баштачу. Таракты жерден алып жатып, көнгөн адатынча бисмиллах деп жиберет. Фараондун кызы анын сөзүн угуп калып, андан эмне дедиң? Аллах дегениң ким? деп сурап калат. Ошондо Азирети Машита бир аз дендароо боло түштү. Ичинен Аллах боюнча айтсамбы же айтпасамбы деп ача пикирде турган. Эгер ыйманын ачыктаса, балким кыздын ыйманын куткарууга да себеп болуп калмак. Бирок терс таасирин берип, Машитанын өлүмүнө себеп болуу ыктымалдуулугу дагы бар. Аягында өлүм да бар болсо, Машита чыныгы мусулмандык ишин кылууну чечти. Башкача айтканда, жашаш үчүн эмес, жашатуу үчүн жашоо бул макталган адептерден.
акыбети эмне болсо да акыйкаттын ортомчусу болуп, адамдарды жакшылыкка чакыруу адамдык бийик сапат. Азирети Машита да мына ошол сыпаттардын ээси болгондуктан ачык эле ал Муса айткан Кудай деп айтты. Фараондун кызы таң калуу менен атамдан башка да Кудай барбы деп сурады. Машита: албетте хан бийкем, мени да, сени да, атаңды да жараткан зат ал бир гана Аллах деди. Тилекке каршы бул сөздөр фараондун кызына жаккан жок. Ал: бул айткандарыңды дароо барып атама айтамын. Ошондо кимдин Кудай экендигин көрөсүң деп бакырган бойдон чыгып кетет. Машита эмне кыла алмак? Эмне кылса да, эмне десе да фараондун кызы ийге келчү эмес. Ал бир заалымдын кызы болсо да, Машита өзүнүн энелик мээрими менен анын акыретин куткарып калгысы келген. Бирок айлаганча куткара алган жок. Кантсе да адамдын ыйманы кутулуусу үчүн ошол адамдын өзүнүн кичинекей бир эрки жана Аллахтын хидаяты керек. Адамдын милдети болсо үгүттөп чакырып коюу гана. Бир табып оорулуусунун өмүрүн сактап калса да, калбаса да, кылган иши үчүн айлыгын алгандыгы сыяктуу, бир адамда башкалардын ыйманын куткарса да, куткарбаса да, кылган дааваты үчүн сыйлыгын ала берет. Машита да берген үгүттөрүнүн сообун алган эле. Бирок бул соопту алуу Машита үчүн өтө кымбатка турду. Ал мындан ары эмне болоорун билип, өзүн ошого даярдап жатты. Башка түшкөнүн көрөбүз да дегендей кылып, көңүлүн жубатуунун аракетинде. Сүр, коркуу, чочулоо сыяктуу сезимдер Машитанын жан дүйнөсүн бийлеп, чоң бир суноонун арапасында тургандыгын сезип турду. Кантсе да фараондой бир заалымдын маңдайына чыгып, акыйкатты бетине айтмак. Бул ар кимдин колунан келген иш эмес. Болбосо Союз учурунда кысымды бир элестетиңиз. Нечендеген эркектер Сталиндин алдына чыкканда корккондугунан эркек экендигин деле унутуп калчу экен го. Заалым падышалардын өзгөчөлүгү мына ушунда. Алар элди коркутуу менен башкаргысы келет. Фараон да ошолордон ашса ашып, бирок калышпайт эле. Фараон Машитаны дароо чакыртты. Кантсе да кызы бүт баарын айтып берген эле. Менден башка Кудай таап алдыңбы деген суроо берди. Ал ичинен Машита бушайман болуп тизелеп жалбарса деп турган. Кантсе да ал үчүн бул жеңиш болмок. Ичиндеги Кудаймын деген сандырак сезимин табасы канмак. Мусанын артынан кеткендердин арасынан бирөөсүн болсо да жолунан кайтырмак. Бирок Машита ага бул жыргалчылыкты таттырган жок. Ал фараондун көздөрүнө тике карап: "Ооба, өз Кудайымды таптым. Анткени ал мени да, сени да жараткан. Ошондойбу? Кудум ошондой. Андыктан өзүңдү Кудай сезген сандырак ойлоруңдан кайт. Менимче сен оюңдан кайтсаң жакшы болот эле. Балким мен боорукер бир Кудай катары сени кечирип салармын. Сен алсыз бир адамсың. Керек болсо мына ушул эшиктин артында эмне болуп жаткандыгынан да кабарың жок. Анан кантип Кудай боло алмак элең? Башка макулуктарда эле ичиң бок, мурдуң бок. Кудай деген ошондой болобу? Менимче сенин бул текебердигиң бир күн сенин башыңды жейт. Андыктан көзүң тирүү кезинде тобоңду кыл, деди. Фараондун текебердигин сындыруу үчүн мына ушундай ачуу сөздөр керек эле. Болбосо баары эле ага тизелеп, жүгүнүп, эмне айтса хоп дешкендигинен өзүн баарына кудурети жеткен Кудайдай эле көрө баштаган болчу. Ошондой да көрдү. Андыктан Машитанын сөздөрү анын көздөрүн умачтай кылып ачкандай катуу тийди. Бирок өзүнүн кудайлык түшүнөн ойгоно калса гана. Ачуусу кайнап, желдеттерине чачынан асып, тырнактарын бир-бирден жулгула деп буйрук берди. Жакшылап угуп алгыла. Менин кудайлыгымды таанымайынча буга ырыскы жок. Булардын ырыскысын ким берип жаткандыгын жакшылап түшүнүп алсын, деп айтты фараон. Фараондун сарайында иштеш ары кооптуу болгону менен ары майлуу сүттүү эле. Бирок ар ким эле ал жерде иштей беришкен эмес. Өз ишин мыкты аткаргандар гана иштечү. Фараон да мына ошого жараша маянасын жакшы берчү. Азырда ким ырыскы берип жатканын билсин деши, мына ошонусун милдет кылып жатканы. Азыркы учурдун адамдары болгондо эмне десе да куп деп коюп эле иштеп жүрө бербейби? Ичкен тузун теппей. Ошентип мына жакшы маян алуу ишин да өмүрүн да жоготту. Адамдар ошол ишке жетпей жүрсө десе керек эле. Ооба, Машита анткен жок. Эмесе азыркынын тили менен айтканда, канча миң доллар айлык алат эле ким билсин. Азыр адамдар ошондой ишти табуу үчүн эмнелерден гана кечип жаткан жок. Кудай сактасын. Көрсө адамдын баалуулуктары ыйманынын күчүнө жараша өзгөрөт турбайбы? Эгер адамдын ыйманы күчтүү болсо, бүт баарынын маани берген нерсесине ал маани бербей, ал маани берген нерселерге башкалар маани бербей калат. Ошол себептен жинди аталат, келесөө көрүнөт, фанат деген атка конот. Фараондун көз карашында да мына ошондой жиндилердин бирөөсү чачынан асылып, маңдайында турган. Ал Машитага кандай гана азаптарды берсе да, кудайлыгын кабыл кылдыра алган жок.
Азирети Машита кудум эле Азирети Билал сыңдуу бүткүл азаптарга моюн сунбай ахат ахат деп жаткан. Аммар бин Ясир сыяктуу жалган эле макулдап койсо эмне болмок? Эч нерсе болмок эмес. Себеби динибиз буга уруксат бермек. Бул дин алдыбызга тоскоолдуктар менен дуалдарды койгон дин эмес, чыга турган эшиктерди да койгон дин. Динибиз бизди эч качан чыкпас туңгуюктарга тыгып кыйнабайт. Алса ошондо Аммар бин Ясир айткан сөздөрүнө өкүнүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келет да болгон нерсенин баарын айтып берет. Аллах элчиси андан ошол сөздөрдү айтаарда жүрөгүңдүн абалы кандай эле деп сурады. Азирети Аммар ыйманга толо эле деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анда эч кандай зыяны жок деп айткан. Андыктан буга уруксат бар. Бирок Азирети Машита азаматты тандады. Динибизде фатва, таква деген түшүндүктөр бар. Алсак, айрым колбасаларды жешке фатва бар. Ал эми таквалык аларды да жебегенге буйруйт. Анткени толук ишенич жок. Колбасалар күмөн, тез татымдар күмөн. Бирок бүт баарынан мына ушундай азаматты, башкача айтканда таквалыкты талап кыла албайбыз. Элдин арасында аны көтөрө алганы дагы бар, көтөрө албаганы дагы бар. Андыктан булар адамдын жеке тандоосуна кирет. Бизде молдонун айтканын кыл, кылганын кылба дейт го. Муну адамдар тескери ачыктап алышкан. Эмесе бул башта башкача маанинде айтылган. Айталы, молдо күндө тахажжутка туруусу мүмкүн. Мисалы, сен тура аласыңбы? Молдо бүтүндөй өмүрүн динге бере алуусу мүмкүн. Айлык да албашы мүмкүн. А сенчи? Ошол себептен 5 убак намазыңды эле окуп жүр деп сага парыздарды гана айтат. Өзү жасаган улуу иштерди талап кылбайт. Азирети Машита да мына ошондой улуулукту көрсөтүп жаткан. Ал бизге бир залымдын алдында кандай туруубуз керектигин үйрөтүп кетти. Машитанын көшөрүп кайтпоосуна фараондун көзү жеткенден кийин жилдеттерине Машитанын күйөөсү менен бала чакасын алып келүүсүн буйруду. Анткени адам өжөрлөнүп өзүн курман кыла алуусу мүмкүн, бирок балдарын курман кыла алабы? Муну эң жакшы ата-энелер билет. Бир кесиптешим өзүм менен жубайыма оору келгенде кенеп да койгонум жок. Балама оору келгенден кийин билген бүткүл акыйкаттарымды унутуп калдым деп күлдү эле. Анткени ал дагы бир ата. Бир ата үчүн баланын мааниси канчалык болсо, эне үчүн андан 2 эсе, а балким 3 эсе күчтүү. А мүмкүн андан да көптүр. Энелердин алсыз жери да күчү да мына ушул жерде. Фараон Азирети Машитанын талуу жеринен кармаган болчу. Анын 2 кызы анан эмчектеги бир уулу болгон. Кыздары апасынын аянычтуу абалын көрөөрү менен апа деп ыйлап кыйкырышты. Мындай учурда кайсы эненин жүрөгү тилинбесин. Машита изасында күйүтүн да оозундагы каны менен кошо жуткунуп, "Сен Кудай түгүл адам дагы эмессиң, залым" деди. Ооба, күнөөсүз наристелерге кол салуу залымдардын негизги өзгөчөлүгү. Бүгүндө эле фараон кылыктуулар бар. Күчүн күнөөсүз наристелерден чыгарып жатышпайбы? Мындайды жырткычтыкка деле салыштыруу мүмкүн эмес. Болбосо жырткычтардын башка жаныбарлардын балдарына тийбеген учурларын ким көрбөгөн? Андыктан Азирети Машитанын "Сен адам эмессиң, сен залымсың" деген сөзүндө нагыз жан бар эле. Бирок бул сөз фараонго жаккан жок. Машитанын көз алдында кичинекей секелек кыздарын кылычтан өткөрдү. Анан "Эмне?" деди өкүрүп. "Балдарыңдын өлүмү дагы көзүңө көрүнбөй жатабы?" деп сурады. Анан "Же сен бир гана тозоктон коркосуңбу? Мусанын Кудайынын тозогу бар болсо, менин да тозогум бар. Чоң козанга коргошун салып ээриткиле" деп буйруду. Азирети Машитанын бол жоготууларды көтөрө ала тургандай күчү калган эмес эле. Бир тарапта кыздарынын жансыз денелери, бир тарапта ыңаалап ыйлаган бөбөгү. Канча күндөн бери сүт эмбей, баланын курсагы ач. Азирети Машитанын кимисине күйөөрүн билбей, башы маң. Кантсе да эне эмеспи? Ары ыйлайт, ары каргыштайт, ары азабын ичине жуткунат. Сабыры да түгөп жаткан. Ошондо фараон баланы колуна алып казанга ыргытам дегендей, ыйманыңдан кайтасыңбы же кайтпайсыңбы деп дагы бир жолу эскертти. Ошондо жанагы ымыркай тилге келип кетти. Ал бала можизалуу көрүнүштө "Апа, коркпо. Аллахтын балеси мындан да катуу. Сен мени ойлоба, жана фараонго кулак салба" деп сүйлөп жиберди. Фараон булар менен күрөшө албоосун баамдап, акылдан азгандай көрүнүштө баланы да, Машитаны да, жана анын күйөөсүн да казанга ыргытты. Ошентип бир үй бүлөнүн баары шейит кетти. Эгер адамзаты билсе, шейиттик адам үчүн бир той. Эркек болсо ал бир күйөө бала, кыз болсо ал бир келин. Келиндер тоюнда кандай жасанат? Аппак көйнөктөр, түрдүү боектор, тим эле гүл сыяктуу ачылышат эмеспи? Анан сөзсүз түрдө атыр жыттардан да себинет. Жараткан эгем Машитага да өтө жагымдуу бир атыр сепкен болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын деле оюн өзүнө бурбады беле. Анан бул жыттын тарыхын ага
Азирети Жабраил ушинтип айтып берди. Демек, Азирети Машитанын окуясы периштелердин арасында да сөз кылынган окуялардан. Анын даражасы мына ошондой бийик. Көрсө, катардагы эле бир аял болуп, амалың менен ошондой бийиктиктерди багындырсаң болот экен. Болбосо аялдардан бир аял катары эмне кыла алмакмын деген сөзүн көп угабыз. Эмнегедир адамдар аял болууну бир тоскоолдук катары көрүп алышкан. Бул бир стереотиптен башка эч нерсе эмес. Бала менен эмнеге жетишмек элем деген менимче бир шылтоо. Машита деле бир аял эле, жубай эле, эне эле, анын да иши бар болчу. Бирок бирөөсүн да аксаткан жок. Эркектерди унутуп калды деп ойлобоңуздар. Деги эле жалкоолук эркекке да аялга да жарашпаган сыпат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бизди жалкоолуктан тыйган. Андыктан шылтоо издебей, чыгар жол издешибиз абзел. Ооба, ар бир кылымдын машиталары бар, ар бир доордун фараондору бар. Жер бетин кезиңиз, бейиттерге караңыз. Жер асты канчалаган фараондорго толо. Кабырлары болсо от менен чаян, жыландардын уясына айланган. Ошондой эле жердин астында толтура машиталар дагы бар. Алардын кабыры бейиш бакчасынын бир бакчасы. Дүйнөсүн акыретине арнагандыктын акыбетин көрүп, оозурун сезип жатышат. Эң бактылуу адам дүйнөнү аскердик казарма деп билген адам, деп айтат мактубатта. Ооба, бактылуу адам бул дүйнөдө өтүүчү болгондугун, бул өмүрдүн кыска экендигин билет. Мына ушул кыска өмүрдөгү кылган амалдарынын акыретинин акыбетин аныктаарын дагы билет. Ошого жараша аракет да кылат. Өлүмүн унуткан эч өлбөй тургандай өзүн дүйнөгө көмгөндөр бактысыздар. Өздөрүн дүйнөгө көмүүгө мынчалык шашылгыдай баары бир дүйнөгө көмүлөрүн билишпейби? Же эмне алардын бейишке кирүү деген дарттары жокпу? Эгер бейишке кирүү деген бир кыялың бар болсо, анда Азирети Машита бизге анын бир жолун көрсөтүүдө. Миңдеген жылдын пардасын жыртып, айкырган үн менен сабагын берүүдө. Бизге: "Эй мусулман, Аллах өзүнүн түбөлүктүү бейишин сага берүү үчүн сенден курманчылык талап кылууда. Айтчы, бүгүн сен Аллах үчүн, анын элчиси үчүн эмне кылдың?" деген суроо салууда. Деги эле ушул убакка чейин эмне кылдык? Айт бир тууганым, жооп бер. Же сен дагы бейишти самап, бирок бейишти бул дүйнөдөн издегендерденсиңби? Дин үчүн комфорттук аймагыңды буза аласыңбы? Мусулман бир тууганыңдын уайымы менен уайымдай албаган, тескерисинче алардын ушак кыйбатын кылгандардансыңбы? Илим издебеген, ошондой сабактарга чакырылганда бара албагандардансыңбы? Арам оокаттан кача албаган, бейиш деп коюп, диндин тиреги болгон намазды дагы окубагандардансыңбы? Унутпайлы. Бейиш арзан эмес, тозокта бекеринен жаратылган эмес. Азирети Машитанын өмүрү учурдагы комфорттон чыга албай жаткан эже карындаштарыбызга жана алардын күйөөлөрү эркектерге эң сонун өрнөк болуп берсин деген ниет менен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейиш нуру.